Папам менен мамам таанышканда ошо Кочкор районунан таанышыптыр. Бет маңдайыбызда гостиница бар болчу. Гостиницадан таанышып, ошо Армениядан келген жылы эле 88-жылы декабрь айы келиптир. Ошол ай эле көпкө сүйлөшүп 3 күнмү 4 күндөй эле сүйлөшүп, папам жактырып калып мамамды. Ошо менен үйлөнүп 89-жылы эжем, ол менден улуу эжем Дилбархан төрөлүптүр. Ал төрөлүп 9 ай болуп калганда көз тийип, аябай сулуу болчу экен, өзгөчө кыз болчу экен. Ал чарчап калыптыр. Ал кыз 9 ай болгондо, анда мен мамам боюнда болчу экенмин. Ошондо кыз чарчап калганда мамам деле аябай стрессте болуптур. Анан өзүн кармаптыр. Ошо кызы, биринчи кызымды жоготтум, эми боюмдагы экинчи баламды жогото албайм деп. Ошо менен улуу эжемди жоготушуптур, чарчап калыптыр. Андай мен төрөлүптүрмүн 90-жылы. Ошо менен мен менен чогуу 2 жыл жашаптыр. 2 жылдан кийин мен чогуу ала кетиптир, мамам ала кетип шаарга. Анан кайра биз чогуу иштейбиз, Бактияр да иштейт, мен да иштейм деп, мени бир аялдан, бир тааныш эже эмне, ошо түшүнүгүм жакшы түшүнгөн жокмун, аны бирөөдөн бериптир. Мен ошол жакта менин кайната, кайненем бар. Ошого тыштап койгулачы кызымды деп. Анан аяка мени тыштаптыр, чоң ата, чоң апама. Ошо менен экөө шаарда калып, папам иштечкен, папам өзү башынан эле өтүкчү. Андан кийин көпкө жетпей эле, көп убакытка жетпей эле папам келиптир. Ошо менен мамам аялың, келинчегиң каякта деп сурашыптыр, бирок папам унчукпойуптур. Папам аябай катуу киши болчу, аябай строгий киши болчу. Плюс аябай кызганчак болчу папам. Билбейм каяка кеткен, билбейм деп папам айтпай коюптур. Ошо мен бойго жеттим, чоңойдум, окуумду бүттүм. Анан ошондо мен бир 5-6 классымда бир туугандарымдан сурадым. Чоң ата, чоң апамдан сурадым. Мен мамам каякта, бул сүрөттөгү менин мамамбы деп сурадым. Алар ооба деп бүт айтып беришти. Армениядан келгенин, бияка папам менен таанышып баш кошконун, и мен 2 жашымда кетип калганын айтты. Ошо менен келген жок мамаң дешти. Ошо менен мен да бойго жетип, туугандардан дагы угуп аттым. Мамаңды шаардан көрдүк, Дордой жактан көрдүк, жанында бир орус киши бар экен деп дагы уктум. Ошо менен мен дагы бойго жетип турмуш курдум, турмушка чыктым. Жолдошум менен кошо Дордойго чейин барып, шаарга чейин барып издедим, бирок таба алган жокмун. Бир туугандарым айтчы, Мавлюда ушу мамаң жокко, бул жашоодо, ушу Кыргызстанда жокко, же өзүнүн шаарына кетип калганбы, таба албайсыңбы, үмүтүңдү үзчү дегендей кылышты. Бирок мен ошо такыр үмүтүм үзгөн жокмун, жүрөгүм сезип эле жүрдүм. Мамам бар экенин, алыс жакта болсо дагы мага жакын жерде сезилгендей эле жүрдүм. Ошо менен үмүтүм такыр үзгөн жокмун, жүрөгүмдө эле энем бар деп эле жүрдүм. Бирок бир туугандарыма билгизген жокмун, мен жүрөгүм кандай ооруп, мамамды издеп жүргөнүмдү. Бирок өткөндө программада эжеме көбүнчө сырымды айтчымын. Ушу мамамды издеп эле атам, интернеттен издеп атам, Одноклассниктен, WhatsApp'тан, социалдык программалардан издеп атам десем, табылып атабы дейт. Жок, таппай атам, башкалар чыгып атат, Азнев Михайловна дегендер чыгып атат, бирок мамам эмес десем, ал эжем айтты, ушу Арменияга эле өзүнүн шаарына кетип калган го деп. Ошо мен деле эчтеке билгизбей жүрө бердим. Буюрса ошо турмуш куруп өзүм 2 кыз, 1 уулду болдум. Мен да өз энемдей болуп, мен кыздарымды тыштагым келген жок. Каякта болсом да
Өзүнчө калдык. Өзүнчө сүйлөшөлү деп мен мамама айттым. Мама, эмнеге ушу Кыргызстанда үй бүлөң бар экенин, кызың бар экенин, жолдошуң бар экенин билип туруп барбай аттың деп сурадым. Бирок мамам биртке унчукпай отуруп ыйлады, мени кучактап алып деле ыйлады. Анан айтты, мен баргым келди кызым, мен деле сага баргым келди. Бирок мен коркконум папаңан коркуп аттым, Бактиярдан коркуп аттым дейт. Эмнеге десем, папаң аябай катуу болчу, строгий болчу, характери да аябай чукул болчу дейт. Барсам мени кандай кабыл алат, ушунча жыл каякта жүрдүң деп мени кабыл албайт го деп ойлодум. Ошондон коркуп аттым дейт. Бирок мен деле баргым келип, сага жолуккум келип, атам апамдарга жолуккум келди дейт. Мен айттым, эми Сиз программага барганда ушул апаңызды кандай деп элестеттиңиз эле? Эмоцияларыңыз кандай болду? Сиз программадан апаңыз экөөңүздөр жолукканда эмне тууралуу сүйлөштүңүздөр? Кыргызстанга келбей жүргөнүнүн себеби эмне? Башкы себеп ушул болуп атат да, Кыргызстанга келбей жүргөн. Ушул себебин сизге айтып бердиби? Же сиз эне катары өзүңүз дагы болжолдоп биле алдыңызбы? Мен мамамды элестеткеним, мен жана сүрөттөгүдөй эле элестетчүмүн. Бирок программадан көргөндө аябай карып калганын көрдүм, чачы агарып кеткенин көрдүм. Программага деле ошондой эле элестетип бардым мамамды. Мамама жолугам, буюрса көрөм деп, мага мээримин төгөт деп ойлодум. Бирок мен сыртта эжем байкем чыккандан кийин сыртта телевизордон көргөндө ошо папамдын сүрөтүн көрүп аябай шок болду. Туугандарым көрүп аябай стресс болду. Аягында мени чыгарганда, мен жанына барып ыйлаганда, ошондо кичине мен ойлойм, жүрөгү жибип кетти окшойт деп мени кучактап ыйлаганда аябай ыраазы болдум. Барасыңбы, документиң бүтсө десем, барам, бирок конокко эле барам деди да мага. Эмнеге жашай албайсыңбы десем, мен Кыргызстанга жашай албайм. Кыргызстандагы мурунку жашоомду мен эстегим келбейт. Бактияр жок болсо дагы мен кантип жашайм депчи. Анан папам жок болсо да мен бармын го дедим. Мен бир туугандарым, агам бар, эжелерим бар. Ошолор менен биздин эле жаныбызда болосуң десем, эми мен биринчи документим бүтсүнчү, анан дагы көрөбүз дегендей кылды. Эми буюрса Кыргызстанга келсе, мен мамамды дагы жоготкум келбейт. Жаныман чыгарбаганга аракет кылам. Эми неберелер, мен ойлойм, неберелерин көрүп, жүрөгү жумшарып, ошо мен үчүн калбаса дагы, ушу неберелер үчүн калат го деп ойлойм. Күтүп атабыз. Азыр ошо жанына жардам берген Светланалар менен сүйлөшүп атам. Бул неделя барыптыр. Мен кеч жазып калдым WhatsApp'тан. Бирок аркы неделя буюрса, неделянын аягында мен барам, анан сүйлөштүрөм дейт. Тайта, тайнем, тайжемдер менен баары менен эле сүйлөшүп атам. Алардан кол үзгүм келбейт. Ошо менен азыр буюрса баары жакшы. Мамамды күтүп атабыз. Ошо сиздин туугандарыңыз, атаңыздын энелери, карандаштары, мамаңызга карата ой пикирлери кандай? Алар дагы келишүүнү колдоп атабы? Ой пикирлери жакшы, алар да сүйлөшүп атат. Алар да Татьяна, Сюзанналарга чалып эле сурап атат, биздин жеңебиз кандай, жакшы жүрөбү, документи качан бүткөн тат, качан келген тат деп алар деле аябай чыдамы кетип күтүп атышат. Келсе эле биз өзүбүз эле Манас аэропортко барып эле кучагыбызды жайып эле тосуп алабыз деп
агам деле, эжелерим деле аябай күтүп атышат мамамды. Сиз буга чейин ошол мамаңыздан кеткенине тарынып жүрчү элеңиз. Эми эне 2 бала, 3 баланын энеси катары сиз да апаңыздын акыбалын түшүнө алдыңыз деп ойлойм да. Анан апаңызга карата сиздин эч кандай бир тарынычыңыз жокпу? Жок, мен бала кезде бир туугандарыман, чоң апаман укканда мен мамама тарынбайм. Мамам да эч күнөө кеткен жок. Жанагындай эле папам катуу болгон үчүн, кызганчак болгон үчүн эле кетти деп ойлойм. Колу тийгенди эле биз көргөн жокпуз. Тийсе эми шаарда жашап жүргөндө тийгендир колу. Биз ойлойбуз тийсе да кызганганынан тийгендир. Бирок аябай папам деле экөө тең эле аябай бири-бирин жакшы көрчү. Мен эч таарынган жокмун, мамама таарынбайм дагы. Мен деле бир туугандарым айтчу, аябай мамаңа таарынасыңбы, Мавлюда, кечире аласыңбы жолуксаң деп. Бирок мен кечиргениме уже көп болду. Кечире албасам, мен мамамды кечирбейм десем, анда мен программага бармак эмесмин, жолукмак эмесмин. Мен мамамды 30 жыл мурун эле кечиргеним үчүн мен мамама бардым. Программадан деле айттым. Мен мамамды кечиргем, кечиргениме көп болду. Бирок мен мамам менен чогуу болгум келет. Мамам макул болсо, мен мамамды алып кетем дедим. Бирок буюрса ошо документи бүтсө келет деген эле үмүттөмүн.